أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Geçeki günü sabahımızda 4 nerse var dedik, жақшы. 4 ne varsa var, andan da жақшы деп ушурда окумуз кече. Esingizdeби? Кече болгондор. Иә. Жақшы. 4 nerse var жақшы, 4 de andan жақшы. Erkekten uyalı жақшы, ayaldan andan da жақшы. İnsandın bardığın adilettүүлүк жақшы, жетекчиден andan da жақшы. Тобо картайган кишиден тобо жақшы. Жаштан andan da жақшы. Берешендик байдан жақшы. Кедейден andan da жақшы деген сөз үстүнө турдук элек кече. Бүгүн улантабыз, себеби кече бүткөн эмес. وعن بعض الحكماء Kebir Allah Taala'nın awliya kullarından kelgen tajribanın negizinde aytılgan sözlerde emne var? Arba'atun, 4 nerse var. Qabihun, jagımsız, çirkin. 4 nerse var, jagımsız, çirkin. Lakinne arba'atun birok 4 nerse andan da jagımsız bolgon. 4 nerse var deydi. Demek bugün 4 nerse jagımsız, 4 nerse bulardan da jagımsız, andan da jaman degen söz. Emne eken bular? Birincisi, bul hadis emes, okutkan hadis emes. Bul men ne dedim? Allah Taala'nın awliya kullarının tajribasının negizinde aytılgan neler? Sözler dedim ve bular tajribada görüp ananın ne kaldı? Oşol jaşı olsun alıp bir kıska bir sözgö tök berişken. Hakikatta bolgon nerse inşallah. Birok hakikati sözsüz türde barıp je bir ayatka, je bir hadiske takaladı. Oşol aytılgan sözlerden mаңызы barıp je bir ayatka, je bir hadiske takaladı. Sözsüz türde. Demek emne eken bular? الذنب من الشباب قبيح ومن الشيخ أقبح. Jaş bolgon birödön күнөөнүн пайда болуусу жагымсыз нерсе. Дегеле күмөн жакшы, дегеле күнөө жакшы эмес. Эч ким эч качан кайсы бир күнөөнү жакшы кылыптыр деп айта албайт. Ал күнөө кичинекей болсун, ал күнөө чоң болсун, айырмасы жок. Баары жагымсыз болуп эсептелет. Жаш бирөөнүн күнөөгө кирип кетүүсү жагымсыз. Анткени Кудай Таала күнөөлөргө адам баласын жакын кылып жараткан. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا deydi Allah subhanahu wa ta'ala.
Biz adam balaсын жараттык жана адам баласына эки сыпат бердик дейт. Эки сыпат бердик. Günөөкөрлүктү бердик жана такыбалыкты бердик дейт. Адам баласы адам болгондон кийин эки сыпатка ээ болот. Күнөөкөрлүк жана такыбалык. Жашоосунун баары ошол экөөнүн ортосунда күрөш менен өтүп кете берет. Жакшы жамандын күрөшү менен болот. Дайыма ошондой. Hazreti Mevlana Celaleddin Ar-Rumi Kaddasallahu sirrahul aziz bir sözü var. Sen deyt bayagı Musa menen Firavundu özüңdүn sırtta izdebeyle koy deyt. Firavun menen Musa'nı bilesizler de, Musa aleyhisselam paygambar bolgon. Firavun özünü Kuday dep ne kılgan, jarya çıkılgan, jar salgan Kudaydın bakıtsız bir pendesi. Ava Musa aleyhisselamdın jaşoosу ошо менен күрөш менен өткөн. Musa aleyhisselam menen Firavundun күрөшү hak menen batılдын күрөшү. Чындык менен жалгандын күрөшү, адилеттүүлүк менен зулумдуктун күрөшү, ак менен каранын күрөшү. Musa aleyhisselamдын тарыхын окуй турган болсок, өзүбүзгө көптөгөн сабактарды алабыз. Ar-Rumi эмне дейт? İzdebe deyt аларды сыртка. Сыртта аларды, сыртта, тарыхта, барактарда, башка жерде издебей эле кой деп атат. Ар бир адамдын ичинде бир Муса жана бир Фиравун бар дейт. Ар бир адамдын ичинде бир пайгамбар Муса бар, бир Алланын капыр кулу Фиравун бар. Жок деп айта албайсың. Себеби Алла Таала Кур'ан-ы Каримде ошол үчүн айтат: "Фa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Биз инсанга күнөөкөрлүгү менен такыбачылыгын жайгаштырдык дейт. Сенин ичиңде бири-бирөөгө карама каршы болгон эки өзгөчөлүк бар. Экөө бир жерде туруусу мүмкүн эмес. Ошон үчүн күрөш пайда болот атпайбы туугандар? Күнөөкөрлүк менен такыбалыкты экөөнү бириктирип жашайм дей турган болсоң мүмкүн эмес. Ички гармонияң бузулат, ички дүйнөң бузулат, дисбаланс, дисгармонияга алып барат бул нерсе. Хаоска. Түшүнүктүүбү? Ичиңде кыямат кайым болот. Ошон үчүн адам баласы же күнөөгө кирип кетет, же болбосо ошондон чыгып такыбалык жашоого умтулат. Күрөш менен кете берет. Мен экөөнү тең алып барам деген бир да адам болбойт, мүмкүн эмес. Мына бул түшүнүктүн ичинде жаш болгон бир баланын дейт, күнөөгө батуусу жаман нерсе, бирок картаң бир инсандан бир күнөөнү көргөн учурда ошол күнөө пайда болгон болсо, акбаху, андан да жаман дейт. Түшүнүктү? Андан да жаман. Эми башынан болду эми? Бүттү. Токтот. Аз калды. Аз калды. Жаш вакытта эми айтышы мүмкүн эле. 60 жашка чейин чыгам, 70 жаш. Болду эми 50-ге келдиң, 60-ка келдиң. Токтот эми, бүттү, иш бар. Токтот. Кечеги күндү унут. Руктун жашы жок дегенде андай нерсе жок. Жок андай нерсе. Ажал келет, Азраил келет, көзүңдү бир жумасың. Акыйкатка көзүңдү ачкан болосуң. Азыр инсандар уктап жатат дейт. Өлүм келгенде ойгонушат дейт. Чындыгында ошондой. Уктап жатабыз азыр. Өлүм келгенде ойгонобуз. Бирок ошол өлүм бир сызык аттап өткөндөн кийин кайра кайта албай турган бир сызык болуп атпайбы? Бир аттадын кайра кайтуу мүмкүн эмес. Аттап аткандарды көрүп жатабыз. Акыйкатты байкап жатабыз. Тажрыйбада көрүп жатабыз. Бирок эмнегедир бул
чындыкты кабыл ала албай жатабыз. Кабыл албай жатабыз. Анын да өзүнчө бир пайда жактары бар. Албетте бар. Себеп дегенде адам баласы үмүтсүздүккө түшүп калышы мүмкүн. Алла Таала ошондой бизди жаратты. Демек, жаштан чыккан бир күнөө жагымсыз, картаң бирөөдөн чыккан болсо, андан да жаман нерсе деген сөз. Вал иштигалу бид-дунья минал жахили кабихун ва минал алими акбаху. Дүнүйөгө берилип кетүү. Бул сөзмө-сөз которсок, дүнүйө менен алектенүү, минал жахили, жахил болгон бирөөдөн дейт. Жахил, надан, сабатсыз болгон бирөөнүн дүнүйө менен алектенүүсү жагымсыз болгон нерсе, бирок алымдын дейт, дүнүйө менен алектенүүсү андан да чиркин болгон бир нерсе дейт. Бирок туугандар, мен дайыма айтам, араб тили өтө маанилүү болгон бир тил биз үчүн. Себеби Аллах субхана таала ислам динин ошол тилдин негизинде түшүрүп атат бизге. Бир эле төөнүн 300дөн ашык аты бар араб тилинде. Өтө бай тил. Бул бай тилди Аллах субхана таала ошол исламга колдонуп, ислам дини жайылсын, ислам ошондой болсун деп. Ошондуктан кээ бир маселелерди туура түшүнүү зарыл. Могу жерде ал-иштигалу бид-дунья деген сөздүн мааниси дүнүйө менен алектенүү дегенде физически алектенүү эмес бул жерде. Болбосо физически алектенүү Алланын парз кылган бир амалы болот атпайбы, туугандар? Рызкысын адалдан табуу, шариаттын өкүмү эмне? Парз. Рызкысын адалдан табуу парз. Кандай табасың? Дүнүйө менен алектенип табасың да. Башка кандай табасың? Демек бул жердеги ал-иштигалу бид-дунья, дүнүйө менен алектенүү деген сөз рухани жактан дүнүйө менен алектенүү деген сөз. Жүрөгү менен дүнүйөгө берилип кетүү деген сөз. Имам Бухари рахматуллахи алейхи өзүнүн малында атасынан калган мурасынын колдонуп жашаган болчу улуу имамыбыз. Заманда эң таква инсаны болгон болчу. Ага келип суроо узатышчу. Эй имам, биздин арабызда эң бай инсан сенсиң. Имам Бухари өтө бай болгон. Биздин арабызда эң бай инсан сенсиң. Бирок кантип сиз ошол эле учурда эң таква инсан болуп атасыз дейт биздин арабызда. Себеп дегенде биздин колубузга бир аз дүнүйө келе турган болсо, дүнүйө түшө турган болсо, таквалыгыбызды жоготуп баратабыз деп айтышат. Имам Бухаринин өтө жакшы бир жообу бар. Мен дейт, силерге окшоп дүнүйөмдү жүрөккө салбайм дейт. Менин дүнүйөм чөнтөктө. Силердин дүнүйөңөр чөнтөктө эмес, жүрөктө. Абдуллахи Ахрар, каддасаллаху сирру, өтө чоң аулия болгон, Өзбекистан тарабында жашаган Абдуллахи Ахрар, биздин ошол улуу түрк алымдардан бирөөсү, Абдуллахи Ахрар хазреттери. Бул инсан өзүнүн малында эң бай болгон, өзүнүн чөйрөсүн бай болгон, жүздөгөн гектарларга ээ болгон, колунда миңдеген жумушчулар иштеген бир инсан болгон, Абдуллахи Ахрар. Өтө бай болгон. Өтө бай болгон дагы анан аулиялык даражага жеткен чоң инсан болгон. Ошончолук чоң инсан болгон, батышта анын аты аталганда дуа кылышчу. Ошондой чоң улуу зат деп. Анан дарвиштерден бирөөсү, дарвиш билесиңер, захиттер деп коебуз. Азыр да ошондой инсандар бар, бирок өтө сейрек. Булар эмне кылат? Булар Алла Тааланын дининин жолунда таркуд дүния кылат. Таркуд дүния деген сөздүн мааниси дүниөдөн башын тартат деген сөз. Бул таркуд дүния. Булардын байлыгы ошол сапардагы азыктануу үчүн
колундагы бар болгон мындай түйүн болгон биз эмне деп коебуз, жолуктан байланган түшүнүктүү дүнүйөнүн баары ошол жерде. Башка нерсе анан бир асай мусасы бар. Посох. Бүттү. Андан башка дүнүйө деген нерсеси жок бул инсандардын. Тарку дүнүйө захид. Исламда эки түрдүү тарку дүнүйө бар. Кээ бирөөнү көрөсүздөр, бирок азыркы учурда мен силерге айтайын. Азыркы учурда хакыйкый тарку дүнүйө, мени түшүнүп атасыңарбы? Дүнүйөдөн баш тартуу азыркы учурда бул кандай десем, жактырылбаган бир амал болуп эсептелет. Азыркы учурда себеп дегенде адам баласынба мусулмандар кедейчиликте батып кеткен, кедейчиликтин ичинде кедейчиликти тандоо бул акылсыздыктын аламаты болуп эсептелет. Азыркы мусулман, чыныгы мусулмандар, азыркы учурдун чыныгы бай болуусу зарыл булардыкы. Эми өтө маанилүү болгон бир жер. Карасаңыздар, байкаңыздар. Сөзүм ортодо калбасын туугандар. Ошол инсан келет, Абдуллахи Ахрар Hazretlери келет дагы зыярат кылам деп. Келсе, заңыраган үй. Издедим, жоо бул анын үйү болушу мүмкүн эмес дейт дагы. Жоо ошонун үйү келебиз. Күтүп тургула деп, байга эмеде фае деп коебуз, холл деп коебуз, отургузуп койгон дагы. Бай Абдуллахи Ахрар чыкты. Абдуллахи Ахрар чыкты дагы, чыгып саламдашты, тигиндей мындай саламдашып бүткөндөн кийин моунун ичинде шектер башталды. Бул эми аулия зат, бирок карасаң байлыгынын ичинде. Мен болсо Аллахтын жолун тандаганмын. Мен да дервишмин деп. Айта албады дагы, анан тиги курсагын тойгузуп тигиндей мындай кылгандан кийин жүрө эмес айлантырып келейин дейт дагы. Анан баягы эмесин таягын алып туруп, байланган нерсесин алып туруп, ойлонуп турат, бияк кайсы жер койсом экен тигине. Коерсиз эчтеке албайт, эч ким албайт дейт да. Чекесине коюп коет дагы кетти экөө. Кыдырат. Тигинин байлыгын кыдырат, тигини көрөт, моуну көрөт, аягында чыдай албады бул дервиш. Жарылды. Эй, сени дейт. Аулияймиш, тигиндеймиш, мындаймиш, сен ошондой экен депчи. Жарылат дагы айтат. Мен сени чоң аулия десем, сен дүйнөгө берилген бир Алланын жаман кулу турбайсың деп. Ошончолук байлыкты эмне кыласың деп айтат дейт. Тигандар Hazretlери карап туруп жылмайып дейт да. Ооба дейт. Бирок дейт. Менин бул байлыгымдын бардыгы дейт. Азыр сенин жүрөгүңдөгү баягы гаммын көргөн таякчалык жок дейт. Караса бул эмне кылып атат? Баягы убакыттын толугу эле бунун байлыгы эмес. Баягы байлыгы эмеде Абдуллахи Ахрардын үйүндө калган таягы жоготсом эмне болот? Жогоп кетсе кандай эмне беле ошонун гаммында, дардинде жүрөт булчу. Айтат, көрдүңөрбү? Эми ошол экөөнүн ичинде кимиси ахлуд дүния, дарвишпи же байлыгы мол болгон Абдуллахи Ахрар бар. Kimisi ahlü dünya, kimisi dünyaya verilgen insan. Albatta bul derviş. Bul sırtkı formasın gana dünyadan emne tarttı. Düşünüktü. Birok içki düğünözü toluğu menen dünyaya berilip ketken. Allahu Subhanahu ve Teala bizden talap kılgan nersesi oşol bolup atpayı. Zakatka jetkile. Zakat ibadatını atkargıla. Birok dünya meni, jürögөр menen bul zakatının emesine kanay desem şu baylıkka berilbey gele degen söz. Oşol moğul ekönün baylık menen ibadat degen mesele ötö manirö. Baylık arkılуу ibadat degen meselesi İslam dininde ötö çoң maaniге ээ. Ошол ортосунда бир мындай кандай силерге десем, билинбеген, сезилбеген бир сызык бар. Ошону сезе билүү керек. Ага да акыл лазым. Анан парасат керек ага да. Жүрөк ачыш керек адам баласы. Ага bizde bir söz var. Эми мындай академикалык чөйрөдө литерал жакындоо деп коебуз. Бул мындай нерсе. Адам баласы эч качан ойлонбойт, алып текстти окуйт, ошондой экен деп амал кыла берет. Жок, мындан алыс болуш керек. Мындан алыс болуш керек. Ошондой амал кылам деп катага түшкөндөр өтө көп бар.